эреже бузууну тарткан жанагы 25% алат деген мыйзамга каршы чыккандар менен сүйлөшкүм келип жатат. Азыркы учурда Бишкек шаарында баардык эле эмес, бул Борбордогу жана ошондой чоң көчөлөрдүн кесилиштеринде безопасный городдун камералары орнотулган. Ошол жерде өтүп баратканда эрежени сактайсыңар. Башка учурда камерасы жок жерде сплошной болобу, кызыл болобу, өтө бересиңер, эрежени буза бересиңер. Эмнеге силер азыр ушул баардык жерде ушул безопасный городдун камерасы орнотулган эле жерде эмес, Кыргызстан боюнча, Бишкек боюнча баардык жерде эрежени сактайлы деген нерсеге каршы чыгып жатасыздар. Эмнеге бул мыйзам күчүнө кирип калса, силерди тартып алаарына көзүңөр жетип, ошого каршы болуп атасыңар. Эрежени сактап, коомчулуктун коопсуздугуна шек келтирбестен жөн эле унааны айдап жүрсө болбойбу? Эгерде ушул ишке аша турган болсо, анда Кыргызстан боюнча камера бар жактарда дагы, камера жок жактарда дагы, кайсыл жерде адамдар басып жүргөн болсо, кимдин колунда телефон болгон болсо, өзүнүн басып турган маршрутунда, үйүнүн жанында, жумушунун жанында өзү элдик көзөмөл түзүп, ошондой эле биринчиси бул коомчулукка пайдап келип, башка бирөө эреже бузуп атканын тартып, экинчиси андан киреше таап, кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн муктаждыктарын дагы жаап турганга, бул дагы өтө сонун нерсе. Бул өтө туура. Себеп дегенде азыркы күндө Кыргызстандагы ГАИ кызматкери кызматы бул нерсеге жетишпей жатат. Себептенде алар өтө аз. Алардан бул эреже бузгандарды протокол түзбөстөн, алардан андан сырткары дагы көп милдеттемелер бар. Алар жол коопсуздугун караш керек, жанакындай рейдтер бар, жолду тозуш керек, ачыш керек, жабыш керек, башка вызовдор болуп калат, ал жака барыш керек, айтор иштери көп. Алар өтө аз. Кыргызстандын санына салыштырмалуу өтө эле аз. Ошон үчүн бул нерсе элдик көзөмөл, элдик тартипти алып келүү, бул биринчиден тарткан адамдардын өзүнө пайда. Тартып аткан адам өз эрежени сактап калат, башка бирөөнүн эрежесин, мындайча айтканда, дурак учится на своих ошибках, умный на чужих дегендей эле, тарткан адамдар өздөрү эрежени бузбай калат, үйрөнүп калышат. Бул өзүнчө эле чоң профилактика. Анан бул нерсени колдош керек, бул нерсе ишке ашыш керек. Азыр мына мурда күндөн баштап бул мыйзам коомдук кароого чыкты. 1 ай коомдук талкууда болот. Анан 1 айдан кийин коомдук талкуу бүтүп, кийинки инстанцияга өтүп, Кудай буйруса бул мыйзам ишке кирер.